тыңкыш боюнча 2022-жылы мен Адахан Мадумаровго макулдук берүү боюнча комиссиянын мүчөсү болдум. Эмне себептен биз ошондо каршы кылыш бергенбиз, макулдук берген эмеспиз, ошону түшүндүрүп бердим. Ошондо комиссиянын мүчөлөрү толугу менен Адахан Мадумаров толтургон протокол менен эч кандай кылмыштын далили жок. Бизге көрсөткөн негизденүү жетиштүү эмес деп биз баштап ошону түшүндүрүп бердим сотко. Зат эле отурум боюнча эмне деп айтасыз? Сот процесси боюнча ушул иш боюнча эмне деп Соттор булар андай кандай десе, соттор булар милдетин аткарып атат да. Мажбур болуп атат. Негизи чын айтканда эгерде адилеттүүлүккө койсо, булар бүгүнү бошотуш керек болчу, кылмышты кыскартыш керек болчу. Себеп эчтеке жок аерде. Кылмыштын далили да жок, жыты да жок. Андай документтерди көптөгөн кол коюлат, протоколдорго. Күчүнө кирмейинче ал документтер эсептелбейт. Күчүнө кириш үчүн ал келишим бекитиш керек, келишимди жогорку кеңеш мыйзам менен кабыл алыш керек. Ошондо документ болот. Ага чейин кандай бир протокол мына эсиңизде болсо жакында эле вице-премьер-министр Ташиев 100 гектарга карасында берип койду, туура эмес берип коюпмун, окубай коюпмун деп айтпады беле? Маны соттош керек. Жок, соттобойт ал. Андай документтер жүздөгөн болот. Андайга соттоштун кереги жок. Ал издөө максатында болгон жол. Ошондуктан бул аракеттерди калтырышкан болду. Жаман эмес. Азыр ушу Көкташтын жашоочулары эч кандай тоскоолдук жок. Каалагандай машина менен кирип чыгып атат. Тез эле унутуп калдык, ошол мезгилде эки жактан Тажикстан бажы чек ара кызматкерлерди коюп аябай кыйнаган болчу. Ал убакытты унутпайт эле. Ошондуктан мен ойлойт атам, Мадумаровду эч кандай соттоштун кажети жок, негизи жок. Бул иштин келечеги жок.